Президент Садыр Жапаров Жумгалда малга кетип дайынсыз болуп жаткан ата баланы издөө иштерин күчөтүүнү тапшырды. 16 октябрда дайынсыз жоголгон 49 жаштагы жаран жана 9 жаштагы уулун издөө үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана ИИМдин кызматтуулары кошумча тартылган. Дрондор дагы колдонулмакчы. Учурда издөө иштери Жалал Абад облусунун Токтол районунда дагы жүрүп жатат. Көкөмерен дарыясы бул районго тез агып барат деп айтылат маалыматта. Бишкекте Kia Rio унаасынын айдоочусу сүзүп кеткен аял көз жумду. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. 26 октябрда кечке маал окуя болгон. Алматы көчөсү менен түштүк тарапты көздөй бара жаткан Kia Rio унаасынын 46 жаштагы айдоочусу жолдон өтүп бара жаткан адамдарды сүзүп кеткен. Алар атайын белгиленбеген жерден өтүп бараткан. Натыйжада 78 жаштагы жаран алган жаракатынан улам ушул жерде каза болгон. Ал эми 8 жаштагы жаран жандандыруу бөлүмүндө деп айтылат маалыматта. Айдоочу соо болгону, кошумча экспертизалар дайындалгандыгы кошумчаланды. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов жумуш учурунда каза болгондорго бирдей компенсация төлөөнү сунуштады. Анын айтымында жумуш учурунда каза болгондордун компенсациясын адилеттүү чегерүү зарыл. Иш учурунда каза болгондорго компенсация боюнча көп сөз айтылып келет. Каза болгондо баары бирдей эле көмүлөт. Же эмне көп айлык алгандар башкача, аз айлык алгандар башкача көмүлөбү? Көп болсо келген адамдардан айырма болот чыгар. Ошондуктан алган айлыгына карабастан бириптүү сумма койсо болбойбу? Бирөө 3000 айлык алса 60 000 сом компенсация, көп алгандардыкы миллионго чейин жетет экен. Жок дегенде өлгөндө теңдик болсунчу деген ой деди эле күлө. Эмгек социалдык коргоо жана миграция министринин биринчи орун басары Мухтарбек Баймырзаев бул сунуш карала тургандыгын маалымдады. Эмгек кодексинин долбоорунда жумуш учурунда каза болгон учурда айлык акынын 20 эселенген өлчөмүндө акча төлөө каралган. Ошол төлөнбөй атат да. Мен болгон үчүн айтып атам. Себеби төлөнбөй атат. Кээде мындай болуп калат. Мынакей, сиздер азыр жөн эле жазып коюп туруп, ошол иштин ичинен билбеген үчүн ушундай маселелерде мындай болот деп оңой эле жооп берип коюп атасыздар да. Эгер моменттер болуп калат. Например, оор адам оорулуу келип калса, иногда ошол баягы ооруканадан тез жардам машинасын жөнөтүп, аны алдыргычактуу убакыт көп кетет да. Ал убакытта балким ал оорулуу каза болуп калышы мүмкүн. Ошондой убакыттарда өзүңүн машинаң менен келе бер, баягы врачтагын сакташ үчүн, жардам бериш үчүн, ант аткарыш үчүн өзүнүн машинасы менен кетип атып, кырсыкка кабылгандарды сен только ушул тез жардам машинасында болушуң керек. Сен туура эмес баргансың деп кайраны күнөөлүү кылып атпайбы? Депутат Медербек Алиев эмгек кодексине аномалдуу ысыкта иш күнүн кыскартууну киргизүү сунуштагандыгын маалымдады. Жогорку кеңеште эмгек кодексинин долбоору боюнча парламенттик угууда эл өкүлү мындай ченем эл аралык практикада жакынкы Казакстан жана Россияда колдонуларын эске салып, Кыргызстанда мындай норманын бар жогуна кызыкты. Эмгек министринин биринчи орун басары Мухтарбек Баймырзаев бүгүн сунушталып жаткан эмгек кодексине мындай шарттар каралбагандыгын маалымдады. Ал эми эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө кызматынын директору Чолпонкул Мадияров жумуш берүүчү коопсуз ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүгө милдеттүү экендигин белгиледи. Работниковто прям ал боюнча бизде баягы аномальный жара болгондо ошо как раз 2 жыл мурун санэпиднадзордон бул же Минздравтан приказ чыккан. То есть работодатель должен обеспечивать в таких случаях работников питьевой водой, анан кийин и жашы 50дөн өйдөлөргө 1 саат кыскартылган да. Это на основании приказа. Нормы Трудового кодекса это не предусмотрено.